Bir günü сүрөт тартат. Ал сүрөттү Сезим Асанкулова 5-класстын окуучусу. Дем алыш күндөрүдө мектепке келерин айткан кичинекей каарман китеп окуганды жакшы көрөт. Ар кандай адабий китептерди окуп, андагы чыгармалардан таасир алган Сезим кышкысын от жакканда мештен ис чыгып, классташтары бир топ эле ооругандыгын жашырбайт. Учурда анын жана курбалдаштарынын жаңы мектеп курулуп калса деген үмүттөрү чоң. Бизде кээде мештен ис чыкканда биздин башыбыз ооруп, сабакка көп көңүлүбүз бурулбай башыбыз ооруйт. Бизге ошондуктан жаңы мектеп салып беришсе болмок. Мен жаңы мектеп салынышын каалайм. Бир гана окуучулар эмес, жалпы мектеп жамааттын жаңы имаратка зарылдыктары күч. Маселен, мында окуган 140 баланы бул билим ояга батыруу кыйын. Аргасыздан окуучуларга билим берүүнү улантуу максатында ары карап ыйлап, бери карап күлүп, абалдан чыгууга туура келет. Быйыл буюрса жаңы мектептин курулушу башталат деп күтүп атабыз. Анан жаңы мектеп салынса, жаңы окуу куралдары, окуу материалдары менен камсыз болсок, парта, стол деп үмүттөнүп атабыз буюрса. Жогоруда сөз болуп жаткан билим уянын 8 жыл мурун чатыры толук бойдон урап калган. Андан бери мектеп жамаат кайра калыбына келтирип, окууну улантышкан. Анткени менен тактайлары чирип, дубалдарынан жаракка кеткендиктен урап калуу коркунучунда турат. Мына ушундай ачык болот. Бияң мындан келет, мына ушу жылуулук болот, мына. Бияң Өткөн жылы бул абалды жөнгө салуу максатында республикалык бюджеттен мектепке 59 миллион сомдук курулуш иштин тендери жарыяланып, анда Тунук курулуш компаниясы жеңип чыгып, мектептин пайдубалын тургузушкан. Бирок бул кубаныч көпкө созулган жок. Дегенибиз, бүгүнкү күндө акча каражаттын тартыштыгынан улам курулуш иштери токтоп турат. Акча бөлүнсө эле тиги компания жумушубузду баштайбыз деп атат. Биз дагы жөн турбай ошо жогорку бийлик органдарына кайрылып атабыз, президентке кайрылдык, өкмөткө кайрылдык. Буюрса ошол тилек кылып атабыз. Быйыл ишке ашып калса, ушу мектебибиз курулуп калса, заманбап 150 орунду 2 этаж спорт зал менен курулса, бизге жакшы эле болот эле. Облус боюнча мындай социалдык бүтпөгөн объектилер ондоп саналат. Алардын катарында турган Ак Кудук айылындагылардын максаты качан ишке ашат белгисиз. Ал ортодо мектеп урап, адам өмүрүнө коркунуч келбейт дегенге кепилдик жок. Алина Бактыбекова, Бактияр Сарсаров, жаңылыктар.